Ey imandуулар дейт мынаке. Чыныгы имандуу ким десе, Аллахнын исине иман келтирип, андан кийин шектенбегендер дейт. Аллага иман келтирдиңизби? Пайгамбарга иман келтирдиңизби? Кийин эми Алланын жолуна мээнет кылыңдагы, шектенбей. Иманды. Мына ушулар Алла Таала айткан чыныгы мусулман момундар ушулар дейт. Алла субханаху ва таала сизге бизге жакшылык кылды. Биз Алла Таала буга шүгүр кылайлы. Биз Аллага жакшылык кылып берген жокпуз. Алла Таала Кур'анда айтты: "Ин ахсантум ли анфусикум ва ин асатум фалаха." Эгерде силер жакшы иш кылсаңар, жакшы болсоңор, пайдасын өзүңөр эле көрөсүңөр. Үзүрүн, сообун, берекесин, амандык, райымдуулугун, ахиреттеги даражаларын, сыйлык белектерин өзүңөр эле көрөсүңөр, өзүңөргө буйрат. Алла Таалага силердин оңолгонуңардын пайдасы жок. Бузулганыңардын дагы зыяны жок. Оңолуп кетсеңер, пайдасы өзүңөргө. Бузулуп кетсеңер, зыяны өзүңөргө. Алла Таала пенделердин оолия болуп кеткенинин даражасы көтөрүлүп кетпейт. Пенделердин шайтан болуп кетсе, Алла Тааланын даражасы түшүп кетпейт. Ла ядуруллаха шай'a. Алла Таалага эч ким зыян жеткире албайт. Кыпындай дагы. Жер бетинде хадисте ушуга чейин келет. Жер бетиндеги адамдардын бардыгы эң таза жүрөк ким? Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгү. Ошондой болуп кетсе дейт, Алла Тааланын казынасында кыпындай пайда жок дейт. Карачы. Ушу 8 миллиард пешенесин саждадан койбой, тили менен жалган сүйлөбөй, бирөөнүн акысына кирбей, бирөөгө зулумдук кылбай, саартан кечке ибадатта, саартан кечке оңолууда Алла Тааланын казынасына кыпындай пайдасы жок. Эгерде ушулардын бардыгы эң бузулган жүрөк кимдики? Шайтандыкы. Ошондой шайтандап кетсе дейт, ушунун бардыгы 8 миллиард шайтандап кеттик. Кудай сактасын. Алла Тааланын казынасында кыпындай зыян жок дейт. Карачы. Адам оңолсо пайдасы өзүнө экен, адам бузулса зыяны өзүнө экен. Ошон үчүн айткан, шүгүрдүн пайдасы шүгүрчүгө, шүгүрсүздүктүн зыяны шүгүрсүзгө. Башкага кайтпайт да. Мен шүгүр кылсам мага кайтат экен, шүгүр кылбасам дуалга кайтат. Андай жок ал. Өзүңө кайтат точно. Ошон үчүн алхамдулилла, биз ошондо Алла Таалага шүгүр кылайлы, жакшы иштерди кылайлы, көрсө пайдасы мен үчүн экен. Пайдасы мен үчүн.